Сораnsаң ұқпас, сөзіңді алайдың, суларда яққан, гүлді самаймын, сезімін жырғап, гүліңдөп жүзім, сені алып келуші, жолды қараймын, жақшына қайым, жарық девелесің, жан дүйнө неге жеңесің, жашыл жарық нұр, жахан жол менен, қачан келесің, қачан келесің. Қантейін күткөн кездердің көбін, қалабайым сенден өзгөнүн демин, қарағым келіп, қараның іздеп, қарайып барады көздерім менің, жақшына қайым, жарық девелесің, жан дүйнө неге жеңесің, жашыл жарық нұр, жаған жол менен, қачан келесің, қачан келесің, қачан келесің, қачан келесің. Азаматсың, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин коногубуз өзүңүздөр көргөндөй, уккандай, кол жуган үндүү биздин Нурайым деген татынакай кызыбыз. Кандайсың, кандай келип алдың? Жакшы келип алдым. Көптөн бери Жалал Абад шаарында болчусуң, бул жака окууга тапшырганың келдиңби? Жок, быйыл 11 классмын, дагы бир жыл окуум бар. Ошол интервьюлар бар болчу да, мен ошо бүтүрөйүн деп келдим. Атайын интервьюлар үчүн, э? Ооба. Азыркы учурда көп адам таанып калбадыбы сени, анан ошондон берки жашоону сүйлөшпөйлүбү? Андан бери эмнелер өзгөрдү? Жактыбы элге таанымал болгон ошол жөнүндө? Таанымал болгон, мен көп деле таанымал боло элекмин, бирок айырмасы деген, эгерде жакшынакай кийинип жакшы жерде жүрсөң, жакшынан мындай жөнөкөй эле жүрүп этсең уялып каласың да, мынтип, бул мондай эле кыз турбайбы, булар телевизордон ушундай көрүнө берет дешет да. Бир интервьюларыңыздан көрүп калдым. Келечекте врач болом деген экенсиң да, анан мага кызык болуп атат, ушундай үн болуп турса, ушундай талант болуп турса, эмнеге врач болгоңар келди? Эми врач деген негизи жакшы деп ойлойм. Бар жакка эме деген кыздар турмушка чыгат деп, ошондой деле жакшы болот го деп ойлойм. Азыр бизге Нурайым сиңдибиз Эрлан Андашевка таандык. Кечир мени, э? Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп күлмүңдөп деген, кайдасың айтчы деги ашыгым азыр, кадырын кечирими кечигип билдим, эстесем мезгили мүнөт болуп күйүм, эх жаным кечирилгизбелеби күнүм, мейли көл арадан ай жылдар өтсө да, мен сенин махаббатың баары бир сүйүм, эркем ай, дечелем сени, эркелеп эми кайрылып келчи, кечирип мени, сүйүүмө күбөм менин асманда булут, сезимим сага деген булактай тунук, сагынып кусаланам асылым сени, суранам кечирими барын сен унут, эркем ай, дечелем сени, эркелеп эми кайрылып келчи, кечирип мени, эркем ай. Анан менде суроо жаралып атат да, буга чейинки өзүмдүн Instagram баракчамда, жана башка интернет, YouTube тармагында жалаң көбүнчө ошо Эрлан Андашевдин муралары экен да, аткарымда. Анан Эрлан Андашев кумириңиз окшойт, Негизи ырлардын көбүнчө онуна карайт экем.
кимдин жакшы чыкса эле да берем. Көмүр деле болуп калды окшойт. Бүт ырлары жакшы чыгып атат го. Андан тышкарычы кайсы ырчылардын үнүн, талантын баалайсың? Негизи кыздардан Айгерим Расул кыздай болгум келет негизи. Анан Самара Каримованын үнү жакшы да негизи. Нурлан эсипте жатат. Чыгармачылыктан тышкары немен алектенип жатасың азыркы учурда? Мен Instagram менен YouTube'дан ырдайм да, анан мектептен бошойм, анан мектепте да иш-чараларга катышып, анан болсо топ ойнойм. Анан ошол Instagramга видео тартып эле бошой калам көбүнчө. Негизи жаман сөз жазышпайт, таймкыдай эле. Анан интернетке кире электе деле ырдап жүргөндө деле жакшы ырдайт экенсиң деп жакшы ойлорун айтып көнүп калган экенмин. Анан жакшы ойлорун жооп бергенге аракет кылам көбүнчө. Ошол жакшы негизи. Төгүлүктей алыстан калың булут сагынып тоо үстүнөн карайт бизди кыйналып куусалыктан. Ооругансып шатырап төгөт жамгыр, булуккансып нөшөрлөгөн жамгыр. Жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктүм ыкчып туруп, анан кое берем ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төкчанда көкүрөктү. Жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр кайрадан үмүт берип, адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп, жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү. Күндүн нурун коштошуп бир жумага, балким айга нөшөрлөгөн жамгыр. Жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктүм ыкчып туруп, анан кое берем ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төкчанда көкүрөктү. Жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр, жамгыр. Эң сонун, анан үй бүлөдө бардыгыбыз ырдайбыз деп калбадым. Анан чоң сахнага качан чыгайын деп атасың? Анан өзүңдүн жеке автордук карларың качан чыгат? Жеке автордук чыгарма деген билбейм, кичинекей болгон үчүн мен чыгарып коем кичинечи, бирок эми интернетке киргизим келбейт. Жөнөкөй эле каштырып эле да. Анан Өзүңдүн сөздөрүн жазгансың. Ооба, өзүм окшоштуруп эле анан чоң сахнага деген чакырса бар элем го. Мындай фестивалдарга, биздин мамлекеттик, андан тышкары эл аралык деңгээлдеги фестивалдарга катышып көрөйүн деп аракет кылып көрдүңбү? Азыр ушу интернеттен бошой элебиз го. Анан окууну бүтсө анан баарына аракет кылып баштайбыз. Ошондо азыр 16-17 жаштасың, э? 16, 2005-мде анан бир жыл эрте окугам. Баягы таанылгандан кийин тойлорго чакыруулар болот да. Тойлорго чакыруу көп болот, анан тойго чыкканыбыз туура көрбөйбүз экенбиз. Эми биринчиден кичинекей кызмын, дайыма мен жанымда бирөө жүрүш керек, анан ар тойлордо ырдап жүргөнүм деле болбойт го. Эми чоң ырчы болуп койсом, бир-эки ырды ырдап кетип каласың. Анан ошол тойлорго барганда орусча айтканда ставка деп коет, э? Өзүңдүн ставкаң барбы? Канчадан башталат? Ставка азыр эме кое элек экенбиз. Менде продюсер жок да. Анан болсо ошолор да ойлонуштурат го. Тойлорго көп чыкпаган үчүн туугандарыкына бекер ырдап кыстыр дегенди алып кетип. Көп эле кыстырышабы? Көп эле кыздырышат. Шаар жакта көбүрөөк, анан айылдан да эле эмес го. Жолук салып кетип калышат. Анан эң чоң белек кандай белек болду, эмне белек болду?
Менден бир кой сага деп коет го. Чын эле ошол койлорду бериши же Ал эле элесиз? менден сага бир кой деп коюшкан, чоң күч. Көп эле айтышса керек Ошентип айтып коюшат, менден сага бир нерсе деп эле анан. Мен унутпайм деп ошону кийин сурайм мен. Бирок азыр эч ким айткан коюн бере элек, Кой берлик. Сыймык Бешекеевдин Жалгызымсың деген чыгармасы. Сергитип сезимдин канаттарын, сүйчүбөр салея дарактарын, сагынып аргасыз эстей берем, санжылдыз ажарын талашканын, саргартып өткөндүн барактарын, сан күндө сен жок деп жаратпадым, сынбадым сыныңа жарашканын, саналар сени издеп барат жаным. Жалгызымсың, жалгызыңмын, аярымсың, аярыңмын, сен мени түшүнгөн жалгызымсың, сен мени түшүнгөн жалгызымсың. Ошол ырдан жаралып калды да ошол суроочу. Анан сени дагы жалгызым деген бирөө барбы? Эми бардыр, менде жок да. Бул интервьюну атамдар көрөт да. А бирок сөз айткандар болсо керек. Ооба, болот. Апамдарга келип айтышат. Өзүң эмес биринчи эле аты эне, Ар кимден айтып бергендер. Эми мен өзүм жакшы көрбөгөн үчүн алардыкы эметпейт го, эсепке кирбейт. А бирок өзүң багы каалаган өзүңдүн жалгызың азырынча жок. 16дамын да мен. Ошону Азамат байкем эстетип турат, сен 16дасың, сен 16дасың, кичинекейсиң депчи. Эл артисти деген наамдарды алганга аракет кылып атасыңбы? Негизи ошол ниетте барбы? Алдыдагы пландар жөнүндө. Пландар негизи фонограммадан ырдаганды жаман көрөм. Фонограмма деген жөн эле алдамчы эле болуп каткан. Ошого кийин чоң артист болгондо деле бир микрофон менен эле, комуз менен жандөн же гитара менен жандөн кылып ошентип ырдайындадым. Буюрса болот го. Бирок азыркы учурда каверлер музыкасы менен кетип атат, Каверлерди деген ошол аранжировка кылып үндөрүштү тазалабайт да. Ошол видео тартып аткан жерден эле. Ошол жактан ырдайсыңарбы? Биз жасатпайбыз үндү. Анан бизге кыскача өзүң үй бүлөң тууралуу айтып бербейсиң? Мен үй бүлөдө 2 бир тууганмын, бир байкем бар. Ошол мени Инстаграмдан көзөмөлдөп, дайым колдоп, видео тартканга жардам берет. Анан атам бар, апам бар. Мени карап турушат. Азыркы учурда баардык эле чыгармачылыгыңды колдоп атышат да? Ооба, колдошот. Мурун учурашып деле эметпегендер аз келе эле өзүнчө мен досум деп киргизип коюшат. Анан кандай сезимдер болот? Мурдаңкысын эстеп, мен ошентип кичине кекчиликем да. Анан эстепсем, монтипадың беле деп. Негизи кекчилигиң деп калбадым, анан өзүңө жакпаган кайсы сапаттарың бар? Мисалы өткөндө Саадат менен сүйлөшсөк, уйкучумун деди, мойнуна алды. Жок, мен уйкучу эмескем. Көп уктабайм эле анан. Эми сабырсызмын да, эч нерсени азыр буяка жолго келип атканда да апамды шаштырыпчы. Эми өзүмө жакпаган сапат кылбайм деген сайын да ошону жаза албайсың го. Ошол сабырдуу боло албайм эч. Анан кекчилигимде көп нерсени унутпайм да. Эстеп. Нурай, сага чоң рахмат. Ошо айылга кетиш керек болуп шашып атсаң дагы келип интервью бергениң үчүн буюрса алдыда чоң ийгиликтерди багынт. Мындай үн менен, мындай талант менен биздин эле сахна эмес, жалпы дүйнөлүк сахналарда жүрө бер. Буюрса ийгиликтер болсун анда. Рахмат.